Саламатсыздар балдар. Кайрадан кыргыз тил сабагында силер менен кезиккениме абдан кубанычтамын. Бүгүн биз силер менен тексттеги кайталоолор жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Силер билгендей эле кайталоолор экиге бөлүнөт. Орундуу кайталоо жана орунсуз кайталоо. Мына алардын ичинен орундуу кайталоолор деген эмне, ал эмне үчүн керек? Мына ушулардын айланасында маектешмекчибиз. Жашоодо өзүңөр билгендей эле кайталоолор өтө көп кездешет. Мисалы, күн менен түндүн кайталанышы, жыл мезгилдеринин кайталанышы, же болбосо 12 айдын алмашып, жылдын кайталанышы дээрлик циклдер ар дайым кайталанып турат. Ошол сыяктуу эле текстте дагы кайталанган сөздөр кездешет экен. Алардын айрымдары биздин ошол сүйлөө кебибизди, жазуу кебибиздин көркөмдүүлүгүн арттырып, ага кандайдыр бир тактыкты, ойдун ирээттүүлүгүн бере турган болсо, айрым учурда тескерисинче аны бузуп койгон учурлар болот. Мына ошолордун ичинен, мына ошол ойду так, даана, көркөм, эмоционалдуу кылып көрсөткөн орундуу кайталоолор деген эмне? Мына ушулар туурасында силер менен кайрадан кеп кылмакчыбыз. Орундуу кайталоо деген эмне экен? Баяндалып жаткан ойду тактоо, бекемдөө, бышыктоо жана сөздөрдүн образдуулугун, көркөмдүүлүгүн жана элестүүлүгүн арттыруу максатында колдонулган кайталанган сөздөрдү биз орундуу кайталоолор дейт экенбиз. Алар прозалык чыгармаларда, драмалык чыгармаларда жана ыр түрүндө жазалган поэзиялык чыгармаларда дагы көп кездешет экен. Эгерде силер угуп жүргөн болсоңор, биздин ырчы аткаруучулардын чыгармаларын ырдап аткан кезде кээ бир учурда бир эле сөз бир нече жолу кайталанып калган болот. Ал ырдын мазмунун бузбайт, тескерисинче ошол айтайын деген ойду баса белгилеп, биздин көңүлүбүздү өзүнө бурдурат экен. Маселен, Барпы Алыкуловдун Мөлмөлүм деген чыгармасын ала турган болсок, анда ошол кызды мөлмөлгө салыштырып бир нече жолу кайталайт. Биз мына ушул кайталоолорду оюбуздун түрдүү эмоционалдык абалдарын көрсөтүү үчүн колдоно тургандыгын айтып өттүк. Алар көркөм чыгармалардагы каармандардын сүйлөө манерасын, ичиндеги ой сезимдерин окурмандарга, көрөрмандарга жеткирүү максатында колдонулат экен. Оюбузду далилдөө максатында Алыкул Осмоновдун Жеңишбек поэмасындагы Ысык көл деген чыгармасын силер менен азыр бирге угуп көрөлү. Ысык көл, кээде чымчырт, кээде толкун, толкуса, толкунуна тең ортокмун, турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу мындай жолдош күткөн жокмун. Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун, жар куруп, жаркылдаткан жаштык отун, турмушта канча курдаш күтсөм дагы, бир кыял мындай курдаш күткөн жокмун. Эми тексттин өзүнө келели. Эгерде тексттин өзүнө келе турган болсок, бир сыйра азыр карап чыгалы. Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу мындай жолдош күткөн жокмун. Ушул сыяктуу эле экинчи уландысында, чыгарманын уландысында дагы ушул эле кээде деген жана ысык көл, курдаш деген сөздөр кайталанып айтылды. Аны менен кайталоо менен ал ырдын мазмуну бузулган жок. Тескерисинче анын көркөмдүүлүгү артып, ошол ысык көлдүн керек болсо адам сыяктуу эң жакын жолдош, курдаш экендигин баса белгилеп, аны жандуу адам затына теңеп жаткандыгы образдуу түрдө берилгендигин байкасак болот экен. Эми карап көрсөңөр, кээде тынчта, кээде толкун. Демек, антонимдер аркылуу дагы бул жерде чыгарманын көркөмдүүлүгү арттырып, бирок ошол көркөмдүүлүктү арттырууда кээде деген сөз кайталанып жатат.
Демек, бул орундуу кайталоо экен. Ушул сыяктуу эле кайталоолор прозалык жана драмалык чыгармаларда дагы көп кездешет деп айттык. Азыр сөзүбүздү далилдүү кылуу максатында Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестиндеги бугу эне жөнүндөгү жомоктун үзүндүсүнө көңүлүңөрдү бурмакчымын. Бул окуя алыска өткөн заманда кыргыздар Энесай көлүн жээктеп жашап жаткан кезде болгон. Каардуу хан элибизге күтүүсүздөн кол салып, айылыбызды кызыл кыргынга айланткан. Бир бала менен кыз гана аман калган. Каардуу хан аксак кемпирге кыргыздын акыркы уулдарын өлтүрүүнү буйруйт. Кемпир бала менен кызды Аскалуу көлдүн жээгине алып барып ыргытайын дегенде, артынан бир үндү угат. Балдарды кое бер, аларды мага бер. Ал бугу эне эле. Анын тостойгон көздөрү кайгылуу жана капалуу болуп, балдарга боор оруп карап турат. Бугу өзү аппак периштедей нурданып келет. Мүйүзү кооз болуп, чачыраңкы чынар теректин бутактарындай. Кемпир каршы чыга албай, балдарды бугу энеге берет. Сюжетте берилген тексттин өзүнө көңүл буруп көрөлү. Өзгөчө боектор менен берилген сөздөрдү карап көрөлү. Бул жерде буг эне, бугучаларында, бугучаларыма, эне, буг эне, бала деген сөздөр кайталанып жаткандыгын көрөбүз. Ушул сыяктуу эле жашыл түс менен белгиленген кайталоолорду карап көрөлүчү. Булар, шилтеме ататооч көптүк санда, кийинки сүйлөмдө дагы булар, буларга, буларды, бул деген ататоочтор бир нече жолу чакан үзүндүдө кайталангандыгын көрдүк. Бирок аны биз орунсуз кайталоо деп айта албайбыз. Тексттеги негизги автордун кебинде булар деген сөз балдар, тактап айтканда ошол наристелер жөнүндөгү тексттеги башкы каармандарды ататооч катары баса белгилеп көрсөтүлгөндүгү үчүн ал орунсуз кайталоо болуп эсептелинбейт дагы, тексттин мазмунун бузган жок. Анын улантысына көңүл буруп көрөлү. Бул жерде дагы бала, ал эми жашыл түс менен мен деген сөздөр, бар деген сөздөр бир нече жолу кайталангандыгын көрүүгө болот. Бирок тексттин өзүн жакшылап көңүл буруп окуй турган болсок, анда бул жерде ошол уул бала жана кыз бала жөнүндө сөз болгондугу, ала тоосу бар, токой чери бар, жөнөкөй жер эмес экендигин баса белгилегендиги жөнүндө сөз болуп атат. Көрдүңөр, мына ошол ала тоосу бар, ысык көлү бар жер кыргыздын жери, биздин мекенибиз экендиги баса белгилөө максатында биздин автор өзүнүн текстин куруп жаткан кезде мына ушундай орундуу кайталоолорду колдонгондугун көрөбүз. Демек, көрдүңөр балдар, биздин кепте кайталоонун эки түрү колдонулат экен. Алар орундуу кайталоо жана орунсуз кайталоолор. Орундуу кайталоолор дээрлик чыгармалардын бардык жанрларында кездешет экен дагы, ал чыгарманын мазмунун бузбастан, тескерисинче каармандардын ички сезимдерин окурмандарга жеткиликтүү, сезимтал, эмоционалдуу кылып бергенге аракет кылат экен. Эмесе, биз да кайталоолорду мындан ары орундуу колдонгонго аракет кылалы.